Жылкы, уй, кой, ошол нерселерге. Төрт түлік малға бұл жылқы бірінші, ondan кейін уй, қой, ешкі кіреді. Жылқы, уй, қой, ешкі. Төрт түлік мал бұл біздің қырғыздарға тиешелүү болгон үй жануарлары. Үйдө багылуучу биз жеген ошол уй, кой, ешки, жылкы, мына ушулар биздин төрт түлүк малдарга кирет. Уйлар, жылкылар, койлор, топоздор кирсе керек. Эми бардык малдын бардык түрү деген мааниде. Төрт түлік малға ошол Кыргызда колдонуп турган бе, уй, тө, топоз, кой, ешки. Төрт түлік малда. Эми анын төрт түлүк деп аталып калган себеби малдын бир төрт түрү кирет буга. Ошо төрт түлүктүн башы деп туруп төө эсептелет. Андан кийин жылкы, анан уй, анан төртүнчүсү ушул кой ешки. Ошентип алып, мына ошондон төрт түлүк деп коет да. Чечмелей кетишке туура келет да, ошол түлүк деген сөз эмне деген. Муну бүгүнкү күндө биздин айталык студенттерибиз же мындай атайын даярдыгы жок замандаштарыбыз билбей да калышы мүмкүн да. Бул түк деген сөздөн келип чыккан өзү. Кадимки ол териге чыккан түк. Аны кыргыздар ошону мал деп түшүнүшкөн. Мисалы ар бир кыргыз мындай дароо эле түшүнөт. Мындай түк күттү деген сөз, демек мал күттү, байыды дегенди билгизип калат. Анан эч кандай бир малы жок бир бейбечараларга карата адалдан түгү жок деп айтып калат да, адалдан түгү жок деп. Ошо окумуштуулар эме кылып жүрөт. Бунун түлүктүн башкы мааниси байыркы түрк тилинде ошо түкүлүк деген сөздөн. Мындайча айтканда түктүү, мындайча түгү бар, ошо мал деген мааниде да. Анан ошондон кийин катышы кыскарып кетип, анан кийин түлүк деген сөзгө айланып калган деген божомолду айтып жүрүшөт мына изилдөөчү тилчилер. Кыргыздар төрт түлүк мал деп жылкы, уй, кой жана төөнү айтышкан. Аталган жаныбарлар үй жаныбарлары аталып, мал чарбачылыгы үчүн эт жана сүт багытында пайдаланылып, негизги турмуш тиричилик каражаты эсептелген. Тоолуу аймакта өмүр сүргөн эл жашоо шартына ылайык мал жандыктарын багышкан. Кыргыздар төөнү азык катары пайдаланбай көчүп конууга керектүү жаныбар деп эсептешкен жана көп учурда тартууга белекке беришкен. Ал эми жылкы да турмуш тиричиликте колдонулган, бирок жылкы азык катары да пайдаланылган. Эң көп тамак аш багытында кой, эчки жандыктары багылып, аталган төрт түлүк малдын болуусу үй ээсинин материалдык бүтүндүгүн билдирип турган. Кыргыздар малды да барктап, аны ысырапкерчиликтен сактаган. Монголдор мындай ысык тындуу мал, суук тындуу мал деп экиге бөлүп коюшат. Ошол ысык тындуусуна жылкы менен кой кирет да. Төө, уй, анан кийин ол эчки, баягылар өздөрүнчө бир түлүк катары карап аткан, суук тындуу мал деп, жандуу деп карашат да. Бизде деле ошондой, койдун эти ысык деп эсептелет. Мисалы уйдун эти суук деп эсептелет эмеспи? Анан ошон үчүн баягы койдун эти көбүрөөк баркталган. Анан ар бир кыргыз жакшы билет, албетте жылкыныкы. Бир учурда мында колунда барлар сасык мурун деп уйду көп жактырган деле эмес. Ал көбүнчө могул кедейген багалдардын малы болгондо, себеби сүтүн баягы саап, сүтүн ичип, каймак майын алып дегендей курутун алып, ошо менен тиричилик өткөн. Ошондуктан мына ушул жагынан дагы бизде баягы окшоштук бар. Мына монголдор дагы ошол неменин жылкы менен койдун этин жогору баалашат. Бирок баарынын эле эти желет, мынакей бизде деле ошондой. Мына төрт түлүк деп калгандын бир немеси себеби мына ушунда.